урматтуу теле көрүүчүлөр, Үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир берүүсү назарыңыздарда. Бул жолу Борборубузга жакын жайгашкан Сокулук шаарына карай сапар алдык. Ал жактагы майыптар үйү жөнүндө бүгүн баяндайбыз. Анда көрсөтүүнүн жүрүшү жөнүндө биз менен бирге ортоктош болуңуздар. Жан дүйнөнү арулатып, айлана жашылданып, жанданып баштады. Демек, ар бирибиздин жүрөгүбүздө жаңы тилек, жакшы үмүттөр да жанданып баштаганы чындык. Жаратылыштын кооздугуна көз тойбой, сырын ачып түшүнүү үчүн анын артында кандайдыр бир сыйкыр күч, теңдешсиз мээрим, сулуулук ээси турганын билүү кыйын эмес. Ар бир тамчы суу, жалбырак, ар бир куштун үнү, жер бетиндеги сан миңдеген жандыктар, алардын ар биринин өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүк жана кызматтары бар. Ал эми алардан акыл жана эрки менен айырмаланган адам баласынын бул жашоого жаралуу максатын сиз да акылга алчап көп жолу ойлонгон чыгарсыз. Бүгүнкү сапарыбыз мына ушундай ой толгоолор менен башталды. Бардар менен кедейдин ортосунда көпүрө болууну максат койгон Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун уюштуруусунда Борборубуздагы Силкурат эл аралык мектеби менен бирге Сокулук районундагы майыптар үйүнө сапар алдык. Сокулук районуна караштуу Маловодная айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борбору 100 кишиге ырасталып, бирок учурда 34 бала жашайт. Негизинен борборго 4 жаштан 18 жашка чейинки балдар келет. Борбордо мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ар кандай өзүнө өзү өнүктүрүү, спорт менен машыгуу, психологиялык жактан көмөктөшүү сыяктуу бөлмөлөр бар. Ошондой эле жашоочулар мектеп окуучулары сыяктуу болбосо да, билим алууга бир кыйла шарт түзүлгөн. Балдарга түрдүү төлөө шарттарын көрсөтүп жатат. Социалдык, педагогикалык, психологиялык, медициналык делелерди алып атышат, тиричилик делелерин алып атышат. Бул жолку көрсөтүүнүн демөөрчүлөрү Силкурат эл аралык мектеби болду. Тамак аш азыктары, тазалык каражаттары менен эле чектелбестен башка көрсөтүүлөрүбүздөн өзгөчөлөнүп, бул сыяктуу атайын таланттуу балдар үчүн музыкалык аспаптар, оюнчуктар дагы алып келинди. Анда бул белектерди, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу өз ээлерине тапшырсак. Силкурат эл аралык мектеби борборго тамак аш азыктары, тазалык каражаттары, жалпысынан 40 000 сомдой жардам көрсөтсө, Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду таланттуу балдар үчүн пианино белек кылды. Силкурат мектебинин бул жардым биринчи эмес. Мурунку жылларда да биз жардым бердик. Балдарымыз ойлонсун, жеринде көрсүн. Ошонун жөнүндө кандай жардым берип ойлондук. Окуучуларыбызды да, балдарды да бул жерде алып келдик. Бул акча мектеп окуучулары, мугалимдер жана ата-энелердин көмөгү менен чогулуп, жыл сайын салтка айланганын мектеп жетекчилиги белгилейт. Ал эми жогорку класстын окуучулары белектерди жеткирүү үчүн иш-чарага чогуу катышышты. Бул жердеги балдарды көрүп, жаштар кайрымдуулукка, мээримдүүлүккө өйрөнөт дейт мугалимдер. Көрсөтүүнүн кийинки бөлүгүн Кант шаарындагы карылар жана майыптар үйүнөн улантабыз. Ал жакта кандай кызыктуу тагдырлар бар, шарттары кандай? Ошондой эле бүгүнкү демөөрчүлөрүбүз кандай белектерди камтыган? Сиздер менен чогуу болобуз. Карысы бардын ырысы бар дейт элибизде. Куттуу төрдүн көркүн ачып, небере жетелеп, уул кыздын урматын көрөр мезгилде темир араба же жыгач таякка жөлөнгөн чоң эне, чоң аталарды көрүп, жан дүйнөбүз буулугуп, көзүбүз жаштанып алды. Ар биринин каректерине ай жылдарды батырган муң кайгылуу элестер катылган. Перзентке болгон эңсөө, кусалык алардын жүрөгүнүн арманына айлангандай. Бул борборубузга жакын жайгашкан Кант шаарына караштуу Серафимовка майыптар жана каралар үйү. Борбордо 400гө чукул киши жашайт. Алардын ар биринин өз тагдыры, арманга айланган кыялдары жана жашоого жетелеген үмүттөрү бар. Алардын бири Жипариса Акматова кыскача оюн билдирди. Атым Акматова Жипариса. Канча жаштасыз?
Мен эми 49-дамын. 49-га Бул жакка келгениңизге канча болду? Бул жакка келгениме 25 жыл болду. Кандай бул жакта шарттар? Бул жакта болот эми. Эчтеке бомуштарга караганда бизди көйдө жакшы жашап атабыз өзүбүз. Эмнелер менен алек болосуз бул жерде? Мен өзүм токуйм. Мурда көзүм көрүп турганда токучумун. Анан азыр уже ошо бойдон эле токуп калдым. Байпак токуйм. Детский шапочка токуйм. Ошо. Бул жакка кантип келип калдыңыз эле? Бул жакка кантип келем? Бул жерде ошо үйлөрдөн эме болуп ошон үчүн келдим. Ата энем көзү өтүп кетти. Анан үйдө деле жашаган кыйын да. Анан ошол себептен бияка келип жашап калдык биякта. Өзүбүзгө ылайыктуу. Жалпы эле бул жактагы карылар үйүнө 40 000 сомдон ашуун тамак аш, тазалык каражаттары, жалпысынан өздөрүнүн биз жардам алып келебиз дегенде сурадык. Алардын өздөрүнүн муктаждыгына жараша алдык. Ошол жалпы эле негизинен буну Silk Road мектеби жардам кылды. Жылда кермес уюштурабыз. Ар дайым ошондой окуучуларыбыз менен эми чогултулган акчаны ошол элим барысы менен сүйлөшөбүз. Алар менен чогуу бизге айтышат кайсы жерге барууну. Ошол жака баруу менен чогуу бир байланыштуу болуп турабыз. Мына ушинтип бир күн болсо да борбор шаңга бөлөндү. Шаарыбыздагы 5-гимназиянын окуучулары концерттик программа тартуулашып, эл аралык Silk Road мектеби тамак аш азыктары жана керектүү каражаттарын жалпысынан 40 000 сомдук жардам көрсөтүлдү. Кара жургу болбосо биздин шаңы келеди, бозете көйнөк кийбесе кыздын шаңы келеди. Мына эки жолдоштор бирөө анын той баштар, той деп туркап дегдешет, мында турган боз балдар. Эл калайык бийлегин, бийлег эле сүйүүнүн, түшүңүздө шаттанып, кара жорго бийме, козголушсун делебе, кан тарасын денеге. Кара жорго болбосо тойдун шаңы келеби. Өз ата-энесин урмат кылбаган перзент балдарынан урмат талап кылуусу акмакчылык деп калемгерлерден бири жазып өткөн экен. Тилекке каршы өлкөбүздө карылар үйүндөгүлөрдүн саны күн санап өсүүдө. Бул маселелердин алдын алуу менен кайрымдуулукка сиз да өз салымыңызды кошкуңуз келсе, 2015 кыска номерине үмүт сөзүнөн баштап SMS жиберсеңиз 25 сомдук кайрымдуулукка салым кошкон болосуз. Үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүлсө кезектеги дагы бир берүүсүн Кант шаарынан жыйынтыктайт. Эфир аркылуу кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.